Emне Кудайга эмне мен жаздым. Мындай сумма $27.000 деп айтылганда жеңил, бирок таба келгенде кыйын экен бул акча. Анын колунан эч нерсе келбейт экен, эч нерсе. Ага тууган бүт жардам сурап атабыз. Жүрөгүмдөгү мыкчылып турган дартты тең бөлүшүп. Эмне кылар, айлам кетип калды, баланын барбаган жерибиз калган жок. Далы кыйшайып, кыр арка сөөк кыйшайып, ушу үмүтүм, ушу эки балам бар. Андан кийинкиси бул адамдын эненин жүрөгүндө үмүт деген жашай берет экен. Биз баспаган жер калган жок. Ушу грипптен эле болуп калдыбы деп кээде өзүмдү күнөөлөйм. Саламатсыздарбы, жалпы биздин катталуучуларыбыз. Буга чейин биз Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду менен биргеликте үзүлбөгөн үмүттөр долбоорунун алкагында көптөгөн жардамга муктаж үй бүлөлөргө жардам берип келгенбиз. Бүгүн дагы бир дал ушул жалпы элдин жардамына муктаж болуп жаткан, тактап айтканда сколиоз оорусу менен алышып жаткан кичинекей иничегибизге келген чагыбыз. Дал ушул оорунун келип чыгышы, азыркы тапта канча акча керек деген толук маалыматты инибиздин апасы айтып бермекчи. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Биз сизге кайрылуубуздун себеби, биз Түп районунун Талды суу айылында турабыз. Ушу балам Рыспек 9 жаштан өтүп калды, сколиоз деген дартка чалдыгып. Жалпы элимен жардам сураганга туура келди. Балабыз төрөлгөндө эле порок сердца менен төрөлгөн. 7 айына чейин жакшы эле мындай салмагы жакшы болду. 7 айдан салмак албай баштагандан Мирахимов клиникасынан операцияга бергенбиз. Операциябыз удачный, жакшы өткөн. Бирок бала мындай жүрөгү жакшы аппаратта, бирок слабый боло берди. Андан кийин эле 1 жылдан кийин кыр арка сөөк кичине кыйшайып, калгандан чочулап, жалгап келгем. Жалгап келсем ушу сколиоз деген дартты чыгарып берип, массаж, гимнастика барбаган жерибиз калган жок. Гимнастика коркпогула, коркунуч жок муну. Массаж менен эле жеңесиңер деп ак суу курортко чейин жаттык. Ак суу суусу жүрөккө жакпайт, сөөгө жагат болуп, анан частныйларга өтүп баштадык. Биз барбаган частный жерлер калган жок. Улам 6 ай сайын эле гимнастика, массаж жасата бердик. Өзүм да жасаган үйрөнүп, жасап аттым. Жок, бала чоңойгон сайын кыйшайгандан кыйшайып баштады. Эмне кылар, айлам кетип калды, баланын улам чоңойгон сайын эле форма кетип баратат да, башында мынчалык зээнимди кейиткен эмес, баягы эркек бала эмеспи, ушинтип гимнастика менен эле түздөйм деп эле өзүм аракет кылып келгем. Бала чоңойгон сайын эле далы кыйшайып, кыр арка сөөк кыйшайып, S-образный болуп, төш бери көздөй чыгып, оң бут 2,5 сантиметр болчу, азыр бир 2,7 ушундай болуп калды, ушундай кыскарып келатат. Жайында профессорлар келгенден биз эле мындай дарт менен эмес экенбиз, сколиоз деген көп экен, өтүшүп кеткендерди көрдүм, багы буралып барып эле өпкө жүрөктү кысып калат экен бул дартчы. Мындан улуусу бир кызым бар, 6-класста окуйт. Ушу үмүтүм, ушу эки балам бар, андан кийинкиси бул. Ушу акыркы мындай
Ушу көкүрөк күчүгүм ушуган таянам да, ушунум жакшы болуп кетсе, ушунум мага үмүт деген адамдын эненин жүрөгүндө үмүт деген жашай берет экен. Жалпы эле эмсилерден суранам, ушу менин жүрөгүмдөгү мыкчылып турган дартты тең бөлүшүп, ушу балам эл жүзүнө жүрөгүмдү ылдыйлатып, дартымды ушуну майыгып келгенине жардам бериңер деп өтүнөм. Жүрөгүм мыкчылып кетет ушу тилегиме жетсем, ушул баламды боорума кыссам. Эле Кыргызстанда балдары оорубай, ушу эненин базасын албай жакшы болуп келсе экен, Кудайдан тилеп атам. Биз баспаган жер калган жок. Өйдө жогору жактан бүт баарынан эле жардам сурап турабыз азыр. Өзүбүз деле аракет кылып атабыз, болушунча мал салыбызды киргизип, короңдо бир 3-4 уюм болсо анын колунан эч нерсе келбейт экен, эч нерсе, ага тууган бүт жардам сурап атабыз. Мындай сумма $27.000 деп айтылганда жеңил, бирок таба келгенде кыйын эле экен бул акча. Профессорлор, кийинки профессорлор да келди, аларга да көрүндүк. Көрүнсөк, мунун баланын диагнозу так точно бияктан билинбейт дейт, биякта мындай аппарат жок дейт. Порог сердца болуп 1 жаш 4 айында операция алгандан кийин төшүн жамаганда железа коюптур да. Ал железа бияка чапталып калат экен, бияктын томографиясына. Ошон үчүн так маалымат тиякта мош керек экен да, тиякта мош керек экен. Айлам кетип эле турат, ушинтип. Абалыңызды түшүнүп турабыз, ушу баланыкын башка салбасын деп койду эмеспи. Эже мынакей көптөн күткөн уулуңуз, кызыңыз экен, өзүңүз канча жашыңызда төрөдүңүз? Анан 35-имде. Көпчүлүк айтып коет, ушу боюнда бар кезде аял киши ооруса, ошол нерсе балага таасирин берет депчи. 35-имде көп жыл төрөй албай жүрдүм. Ошо 35-имде кызымды төрөдүм. Аны жакшы эле төрөлдү, аны багып деле кыйналган жокмун. Чоң атасы жакшы көрчү эле, ошо чоң атасы жетелеп эле астын кургактап, курсагын тойгузуп койсом эле ал кыз чоңойду да. Андан кийин ушул бир боюмда бар кезде бир грипп болгон, бирок өзүмө билинген эмес ал грипп мага. Жатып да калган эмесмин, эч нерсе болгон эмесмин. Анан эмнеден ушундай болуп калды, ошо грипптен эле болуп калдыбы деп кээде өзүмдү күнөөлөйм. Же тагдырдын мага берген сыноосу бул. Эмне мен ушунча жылдар бою бала деп күтүп, анан кайра баланын оорусун кадай мага эмнеге берди? Эмне Кудайга эмне мен жаздым? Эмне ичимден өзүм гана жемелейм мен ичимдеги. Бул Кудай тарабынан берилген сыноо, буйруса бардык нерсени жеңесиз. Анан дал ушул каражатты чогултууда өзүңүздөр канча акча топтой алдыңыздар? Азырда канча керек болуп атат? Кайсыл айда барып операция жасаткыла деп кетишти, мисалы профессорлор? Бала 10го чыгайын деп калыптыр. Любой бала 10го чыккандан кийин Росбат өсөт дейт профессорлор. Росбат кетет деп. Чынында мындай ойлонуп келсеңчи, үйдөгү мындай кызым чоңоюп калды, 6-класс. Биягынан кийим алып берсең, биягынан эле чоңоюп, чынында ушу батыраак тез арада алып келгиле. Чоңойгондон кийин күндө булар рос алган сайын өзгөрүп, кыйшайган форма батыраак өзгөрүлөт дейт да. Ошонун аралыгында батыраак алып келгиле, ички органдарды да жабыркатат экен да бул. Данное время азыр биздики 400 миңге чукулдап калды. Бир 5 уй байлап турабыз, Кудайым буйрса. Ага тууган жакын агаларга бүт эле мына деп эле ушу алар деле даярданып турат. Жетиш кыйын экен бул акчага, ушинтип жалпы элимен, кыргыз элимен жардам сурап калам деп деле ойлогон эмессиз да? Ойлогон эмесмин мен. Мен ушундай здоровье менен мен ушундай бала төрөлөрүнө да, мен мындай оору болоруна да вообще ойлонгон эмесмин. YouTube'дан ар ким ушундай жардам, эми кырсыктарды көрүп калчубуз да, эми бирок мындайды түшүнгөн эмесмин. Бир канча жылдар бери убакыт астыга мындай сколиоздон
операция болорду да билген жокпуз да. Кыргызстандыктар коркунуч жок, гимнастика, массаж дей берсе эле, гимнастика, массаж да ошондо эле кыргызстандыктар акыры барып бул эме болот десе, операция болот десе, анда биз канча жылдар мурда даярданып баштайт белек, баягы элечи улам бир жерге кирип эле, частныйларга кирип эле, бул 6 айлыкты жасатып койдум, 10 000 сом төлөдүм болду, баягы кирген жерге частныйга төлөп коюп эле жүрө бердик да. Анан колуман келишинче өзүм жасайм, бутун тарткылайм, турнике баланы коюп алып, баягы формасын эметип алып, аны жасатам, ушинтип эле баягы бой тарткан сайын бала чоңоюп кетет го, бир аз кыйшык ичинен билинбей деле калат го деп, бирок мен жүрөгүмдү сыздап эле келчү да. Бала чоңойсо бакышым кандай болот, ушу маңдайына кандай келинчек келет, кандай келин келип бизге эме болот деп эле жүрөгүм сыздатчу. Эми операция болуп келген балдарды көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Мындай эми канчалык эрте алып барсак ошончолук кичине эффекти болот экен да бул жерден. Өтүштүрбөй ушу дагы маңдайга жазган жазууну көрөбүз да, Кудайдан ийгилик деле мындай күтүп атат. Негизи эмнелерден кыйналып атат азыр? Азыр бала жакшынакай эле чуркайт, бир буту кыскараак, ортопедический бут кийим жасатып беребиз өкмөттөн. Анысы жок, бастырбайм, анткени бир бут 2,7 болуп кетти, 2,5 сантиметрден өтүп баратат. Анысы жок, бассам маган вообще эле кыйшайып калчудай сезилет да. Чуркап баратып көп чыгылат. Көп чуркаба дейбиз. Сумка көтөртпөйбүз, эжеси көтөрүп барып, көтөрүп келет. Уже мектептеги мугалимдер деле бул баланын ден соолугун карашып, мындай биринчи партага отургузушу көзөмөлдө да. Этаждарда, этаж мектебибизчи, балдар жөөлөбөсүн, антпесин деп баягы бүт эле баскан турган жерин баары эле көзөмөлдө болуп атат. Сабакка калтырбай барат өзү. Барам деп. Эже азыр ошондо кайсыл Индияга барасыздар, буюрса? Жок, Турцияга. Негизи бул нерсени Индияга дагы алып барып дарылатса болот деп уккам да мен. Биз кайрылдык, Азамат Байматовго чейин жакшы эле чуркадык. Только Индияга барсаңар деп ошентти бизге. Анан Индияга мен жүрөгүнөн корктум. Демек эки оору менен бирдей эле алышып. Ооба, жүрөгүнөн жүрөк көтөрө алабы ошону. Анын үстүнө баягы Турция айтып атат да, МРТ тиги силерге Турциядан болот. Биякта так маалымат чыкпайт, андай аппарат жок деп атат. Биз Азамат Байматовдун да фондуна барганбыз, барсак МРТ сурайт да, МРТыбыз жок, биздики деген момундай болуп атат, биздики тияктан билинет экен десек, дейт, анан тияк кепилдик берип аткандан кийин биздики тияк эле надежный болуп атат да. Ошол жака эле барсак. Бир эле операция менен төттөдүбү, кандай деди? 4 этап. Биринчи профессор, жайында келген профессорлор 4 этап деди. Ортолору 6 ай сайын кетет дейт да. Экинчи келгенибиз болсо точно 2 этап болот дейт. Анан үчүнчүсү генди байкайбыз дейт. Генди байкайбыз, если росуңар, тукумуңарда боюңар узун болсо, анда дагы жасаганга туура келет дейт. Жок, бою токтоп баратса, анда бала 16-17 жашка бой токтогон кезде келип темирин алып таштайт дейт да, алып салабыз дейт темирди. Ал ошол сколиозду түздөгөндө салган темирди буга чейинки Алинаныкын көргөнбүз да. Анан кийинкисине зыян тийгизбейт бекен? Башка ден соолугуна? Эми ал Алинага жолукканбыз, Алинанын мамасына да жакшынакай эле болот. Баягы азыркы кезде режимди кармаш керек, жакшынакай эле турмуш курат. Кыз бала эмеспи, эми ал жакшынакай эле тиги бой көтөрөт, тиги беременный болот деп жакшы эле айтып берди да. Ал ошо жайында көрүнгөн профессорубуз, алардын профессоруна биз да көрүнгөнбүз, ошондо 4 этап деп ал айткан да. Анда темирин алып коебуз деп айтышкан эмес аларчы. Мо экинчи көрүнгөн эле дагы эле Стамбулда. Алар айтып атышат, темирин кийин бою токтогон кезде алып таштайбыз деп. Бирок так маалымат тияктан диагнозуңар силердики эмнеден сколиоз берип атат, эмнеден ошонун результаты тияктан болот дейт. Башка сколиоздор баягы биздики жүрөгү аз данный время жакшы эле, бирок күчтүү жамаган кездеги эметтер эки темири бар экен да. Ошол себептен анан биздики так маалымат тияктан чыгат.
Кел анда Рысбек, өзүң жөнүндө айтып берчи. Кайсыл мектепте окуйсуң, канчанчы классың, кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Мукай Алапаевда окуйм. Канчанчы классың? 2. Кайсы сабакты жакшы окуйсуң? Математика. Математика? Андан башка сабактарчы? Сүрөтчү. Жакпайбы алар? Рыскели, сен деген эми жигитсиң да, башты көтөрүп жооп бер, Чоңойгондо ким болгуң келет? Кимдей адам болгуң келет? Журналист. Эмне үчүн журналист? Умар Даданов байкадай. Умар Дадановтайлы? Жарбы кыргыз элим силерге ушуга чейин бизге кол сунуп келген адамдарга дагы бере турган кыргыз элиме Кудайым буйрса ден соолук каалайм, узун өмүр, жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр, эч качан оорубаңыздар. Кудай бизге берген жардамыңыздарды Кудай Таалам миң эселеп сиздерге колубуздан келбесе да силерге дуба кылып турабыз. Миң эселеп Кудай Таалам ден соолук берсин, бизге берген жакшылыктарыңыздарды Кудай Таалам миң эселеп кайтарсын. Эч качан эч кимдин баласы оорубасын, эч ким, эч кандай тиги энелердин жүрөгү сыздабасын. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Şu Türkiye memleketinde bizdin dagın Kırgızstanımız, meditsinabız önüp össün, oşo çet жерге кеткен врачтарыбыз ошо жактан кичине билим алып, мындай Кыргызстаныбызды өнүктүргөн медициналарыбыз өнүксүн. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунда аз камсыз үй бүлө катары каттоодо турган Жамбаева Жанар Күлөженин баласы Рысбек көп жылдан бери сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Операция Турция жергесинде көп каражатты талап кылгандыктан кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайбыз. Жардам көрсөтүүнү каалагандар 771 11 20 15 номерлери аркылуу баланс жана эл сом аркылуу которсоңуздар болот.